автобус көздөрү өтөгөй турат. Ушулар чекте жанталашып тыгыла бербейчи? Светофордо тук күтүп турсаңар, бияктар өтөт бүтке жылат да. Анан тияктагылардан дагы жанталашып турбастан кыпчылбастан бири-бириңердин да сыйлап менен кезек менен өтсөңөр болбой дейм да. Эптөө эле тыгып алды мурдун бүткөгүз ал жан башкаларга тоскоол болгон туура эмес да негизичи. Анан конечно бир капталган ушинтип кыпчылып кирсе, анан тияктан чыгып аткандар деле эмнеге мен келмейм деп ал да ушинтип кыпчылат да, анан кечке келип ушундай пробка. Автобустарда элдер бар. Ысык бар көзө. Ичинде отурушат. Мисалы үчүнчү. Сыйра жок жерден искусственный пробка создавать деп турсаңар да. Мисалы үчүн азыр автобусуна жолу киде успел. Астету киптерин чыгат да, мисалы үчүн. Бирок бул көрүп атат да, жактан бытык турушкан. Эмнеге чыкты эми азыр, эмнеге кыпчылып туруп атат, карачы. Көрүп турат, эмнеге кыпчылды. Анан конечно тетигилер да көрүп туруп, мен келмейм деп туруп ортосун менен могул жерге келип алышат. Андай туура эмес да достор. Светофорду күтүп кезек менен могул жерде тыгын болсо светофордо туруп турганынан туура негизичи. Тоскоолор атат. Катып чыгып турса артка бер кыдырып. Пошел, если достор, бир эки сатууну коюп койсочу, за целый день, блин, 100-200 протокол жөнүндө толтурат да. Физически толтура алса. А болбосо андай эле камера, везде камера коюш керек. Бүт безопасный город көрмөлү штрафтарга иле бериш керек болчу. Ошондо тынчырап кеткен. Маданият деген жок экен, анда значит штраф менен ошо маданиятылыкка чакырыш керек.